Коомдук телерадио берүү корпорациясынын 60 жылдык мааракесине арналган кесиптеш жөнүндө сөз көрсөтүүсүндө Кыргыз Республикасынын композиторлор союзунун, журналисттер союзунун мүчөсү, Кыргыз телекөрсөтүүсүнүн отличниги, Маданият, тарых, тил каналынын баяндамачысы Зулумбек Жолдошевич Нурбаевдин чыгармачылык жолу тууралуу баяндалат. Зулумбек Жолдошевич 1949 жылдын 13 сентябрында Талас районундагы Көк Токой айылында мугалимдин үй бүлөсүндө туулган. Талас шаарындагы номер 1 кыргыз орто мектебин бүтүргөндөн кийин Фрунзедеги музыкалык педагогикалык окуу жайынан 2 жыл окуп, андан кийин Советтик армиянын катарында кызматын өтөгөн. Мен биринчи Оренбург шаарында служит эттим, кызмат өтөдүм ошол жерде. Жана кадимки эле баягы Пугачевдун сепили ошол жерде. Гагарин окуган жанагы учкучтардын училищеси да ошол жерде. Анан Урал дарыясы, баягы географияда бар эмеспи? Урал суусу, Урал тоосу деп. Анын ар жагы Азия болуп, бер жагы Европа болуп экиге бөлүнгөн жер. Андан кийин ал жерде мен баягы сержанттык окууда окуп, анан Арменияда служит этип калдым. Калган кызматымды Армениядан өтөп бүттүм. Анан кийин армиядан кийин искусство институтуна келип кирдим. Кийин Борборубуздагы Бибисара Бешеналиева атындагы искусство институтунун музыкалык теория жана композиция бөлүмүн 1977 жылы бүтүрүп, ошондон баштап кыргыз телекөрсөтүүсүндө эмгектенип келүүдө. Биринчи мен анан бүткөндөн кийин Ошко музыкалык училищеге жиберип атпайбы? Ошол жака ишке жиберип атат. Аякта же эч кимди билбейм, же тууганым жок. Эмне кыларымды билбейм. Анан Борис Григорьевич Глухов деген мен окуткан киши бул жерде радиодо башкы редактор болуп иштечү. Баягы өзүм сумсайып келатсам, эмне болду дейт, ушундай Ошко жиберип атат десем, эч жака барбайсың деп, мен анын окуучусу болуп калгам да. Эч жака барбайсың, сен барып азыр барып телевидениеге же болбосо радио экөөнүн бирөөнү иштейсиң деп. Кетирбей койду. Анан баягы жиберген кагазды өзгөртүп, телевидение, радио деп туруп анан бияка калтырды. Ошондо 77-жылы ошондон баштап мына ушул күнгө чейин дарак бир жерден көгөрөт дейт. Качан көгөрөм деп жүрөм, көгөрүп деле жүрөм, Кудайга шүгүр. Андан бери 41 жыл өтүптүр. Мына ошо телевидениеде эмгектенип атам. Зулумбек Нурбаев менен калп айтпасам 1977 жылы экөөбүз ушу КТРдин эшигин бирге аттадык. Анан бул музыка бет катары. Анан музыканы жакшы билет да бул. Музыканын жанрларын жакшы билет, инструменттерди жакшы билет, оркестр деген эмне экенин билет, композитор деген эмне экенин билет. Анан бул чындыгында эле бизден алда озуп чыкты журналист катары. Ошол учурда ушу КТРга бир жакшы музыка жагдайын жакшы билген журналист, комментатор керек болуп аткан экен. Ошонун ордун толуктап калды десек, мен жаңылышпайм. Кийинчерээк Орозова деген жетекчибиз чакырып ал кишиге тапшырма берген экен, ушу эстрадалык жанрды дагы көтөрүш керек КТРда. Ал учурда эстрадалык жанр деген жалгыз эле ушу Чорок Ажамдаровдун оркестри жөнүндө көрсөтүүлөр болот эле да, башка эстрада менен ырдаган адамдар жөнүндө берүү, айтуу жок болчу да. Анан ушу Зулумбек келип айтып калды, менин бир жакшы проектим бар, ушуну иштебейликпи деп. Анан биз чыгармачылык топту түзүп калдык. Анын ичине мени кирди как режиссер катары, алып баруучу катары Жолдубай Кайыпов кирди, сырттан Гүлсара Ажбекованы кирдик, кээ бир учурларда киноактриса Айтурган Темирова да болуп атты. Анан мына ушулар чогулуп туруп ушу эстраданы көтөрүү багытында Ырдайлы достор Ырдайлы деген жакшы проектин ачты да. Ошол кезде жанагы ырыс үйгөн чөйрөдө журтчулукка абыдан таанымал, бүтүп күсөп көргөн бир чоң көрсөтүүлөр бар эле. Анан ошол көрсөтүүлөрдүн уюштуруучусу, тартуучусу, автору Зулумбек Байке болуп чыкчу да. Качан болсун ушул
айрыкча булар ушу майрам күндөрү чыга турган, майрам күндөрдүн көркүн чыгарган көрсөтүүлөр болчу да. Зулумбек Жолдошович биринчилерден болуп Ырдайлы достор Ырдайлы эстрадалык программасын эфирге чыгарып, республикада эстраданын калыптанышына өбөлгө болгон. Бул программа 20 жыл экрандан түшкөн эмес. Атургай Ырдайлы достор Ырдайлы эстрадалык программасы үчүн Жолдубай Кайыпов атайын акын Эркин Тазабековдун сөзүнө ыр чыгарып, эфирге алып чыккан. Ал эми дүйшөмбүдө кечинде көңүл ачуу көрсөтүүсүн эл күтүп көргөн. Жаңы эстрада ырлар жаралып, ырчылардын саны көбөйгөн. Кубулжу менин ырым, ыр кесе программаларын бир канча ирет эфирге даярдаган. Менин байкашымда эң алгачкы музыкалык билими бар адамдын ошо телевидениеге келиши да көбүнчө эле бизде баягы журналисттер, филология факультетин бүткөндөр иштеп келген. Алардын багы чыгармачылык деңгээли мен андай мындай деп айта албайм, бирок бул атайын билим алган адистин келиши ошол убакта абдан керек болчу. Анан ошонун эң алгачкылары Нурбаев мына 40 жылдан ашык ошол жерде эмгектенип келатат. Бүгүнкү күндө болсо ошол ардагер журналисттердин катарына кошулуп калды окшойт. Өзүнүн аркасында далай мына мен ошол бир 30-40 жыл мурдакын айтып атам. Анда менден кийинки канча тиги жаштар мындан тарбия алып келе жатат. Маданият менен тарыхты бириктирип турган көпүрө бул нукура таланттуу адамдар. Алгачкы күндөн тартып кыргыз теле көрсөтүүсү аркылуу музыкалык маданияттын алгылыктуу жактарын чагылдыруу, композиторлор менен аткаруучулардын чыгармачылыгын жарыялоо, залкарлардын мурастарын элге жеткирүү, бир канча музыкалык циклдардын автору жана алып баруучусу катары теле көрүүчүлөргө таанымал болуп келген. Биздин азыркы лирик композиторлорубуздун көпчүлүгү мына ушул Мукаш Абдраевичтин таасири астында чоңойгон десек дагы жаңылыштык болбос. Эми оюнчулардын, композиторлордун баягы Зулумбек Жолдошович мурас, музыкалык жолугушуу, жаштардын чыгармачылыгы, музыка дүйнөсүндө, камералык музыка сүйүүчүлөрүнө, балет сүйүүчүлөрүнө, жан дүйнө, миң кыял, музыка мейкини, залкарлар жана башка көрсөтүүлөрдү, концерттик программаларды даярдап келген. Өзүнчө бир театрлаштырып, ошого бир жаңы жүз берип, балдарды кыймылдатып, ошонусу менен да элге кызык болуп атат, балдар да ошонусу менен тартылып атса керек. 1979 жылы Арменияга 2,5 сааттык топтом даярдап, анда да искусство чеберлеринин программасын сунуштаган. Ал түгүл Москвага чейин концерттер даярдап жүрдүк. Режиссер Бешимбек Мамбетаконов экөөбүз. Тетиги Арменияга программа алып бардым, 2,5 сааттык. Жолдобай Кайыпов экөөбүз алып барганбыз. Ал алып баруучу болуп, мен программаны даярдап, орусча даярдап, Армениянын программасынан түз эфирге чыкканбыз. Жолдобай түз алып барып атат. Биз болсо биякта монитордон тигилердин редактор, режиссерлери менен чогуу карап отуруп, эртеси күнү Ереванда экөөбүз баратсак, жолдон армяндар токтотуп, Жолдобай таанып атпайбы? Жолдобай калпакта кийип алган. Кечүүнү вчера мы вели программу, прекрасная программа. Такая прекрасная страна, оказывается. Очень такая красивая страна деп бар таң калышып, өздөрүнүн комплименттерин айтышып атты да. Мына бул дагы бир эсте кала турган нерсе. Анан Ташкентке 78-жылы Ташкентке барып, баягы квалификацияны жогорулатуу деген бар болчу. Айрдан 2 ай окуп, кийин 87-жылы Москвадан Останкинодагы жана утренняя почта деген программа бар эмес, Николаев алып барган. Ошол программада кошулуп иштегенмин ошол жерден. 2 ай. Бул мен үчүн бир топ эле багаж болду да. Мына бүгүнкү күндөгү абдан кенен элге белгилүү болуп аткан Досум Үсөн, Кыз Бурак деген ансамбль Оштон чыккан, Досум Үсөн Көлдөн чыккан, Арашан деген ат баштан чыккан, Миң куштан Наристе деген ансамбль чыккан. Анан өзгөндөн да бир ансамбль бар эле. Кызыл жоолук Чамбеле ушундай боло турган эле. Мына ушул ансамбльдердин бутунан тургузуп, бүгүнкү күнгө чейин мыкты болуп келишине мына ушул Зулумбектин эмгеги зор деп айтсам жаңылышпайм.
Бүгүнкү күндөгү жана Ысык көлдө болуп аткан эстрада жылдыздарынын концерти, конкурстар, фестивалдардын негизин ушул Ырдайлы достор Ырдайлы түшкөн. Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр? Зулумбек Жолдошович Маданият майданы түз эфирдеги көрсөтүүнү 2 жылга чамалап алып барды. Аталган түз эфир аркылуу жаш композиторлордон баштап улуу классиктерге чейин ырчылык, аткаруучулук өнөрүн жаңдан аркалаган адистерден баштап искусство чеберлерине чейин угуучу, көрүүчүгө жеткире алган. Бул жакта болсо Керим Тураповду да жакшы билесиздер. Кыргыз Республикасындагы эл артист Токтогул мамлекеттик сыйлыктын лауреаты. Мына 10 жыл аралыгында бирге иштеп атыптырбыз. Зулумбек агайдын аркасынан бир жаман кеберчигенин. Же бир мындай Зулумбек байке антип койду, минтип койду. Эми чыгармачылыкта билесиңер, чыртылдаша кетебиз. Ар кандай кырдаал болот, ар кандай жагдай болот, ар кандай мүнөз болот. Биздин кишилер жүрөк менен иштейт. Биздин кишилер көп учурда мээ менен иштебейт. Жүрөк менен иштеген учурда ошондой олку солку, өйдө ылдый, таарыныч, капачлык ар кандай мамилелер болот. Анан ошол учурда ушул Зулумбек агайдын бирөөнү капа кылып койгонун, бирөөнүн көңүлүн оорутуп койгонун, бирөөнүн жүрөгүн оорутуп койгонун, же бирөөгө мындай орой одоно мамиле кылганын деги эч кимден укпаптырмын дагы, көрбөптүрмүн дагы, билбептирмин. Мына так ушул мүнөзү менен мен ойлойм, агай кыргыз телекөрсөтүүсүнүн мына жарым кылым убакытын картайтып, ушул жерде бир жакшынакай орду менен бул жакшы деген бирге экен. Жакшы деп коюш. Бул жакшы карыйт, жакшы карылыкка жетет. Мына ошол агайдын бир калыпта зыңкыйган тейден элге болгон мамилеси менен, ишине болгон мамилеси менен жапжашынакай ушундай бир кыргыз телекөрсөтүүсүнүн аксакал карыясына айланганы бул кишинин өзүндөгү ошол таланты, дарамети, адамдык сапаты, тулку ойнап өткөн өзүнүн ошол мүнөзүнө жараша жана ошого байланыштуу болсо керек. Кийинки мезгилдерде Зулумбек Жолдошович чыгармачыл түйшүктө бараандуу из калтырган атактуу таланттар тууралуу залкарлар көрсөтүүсүнүн үстүндө эмгектенип келет. Алар аркылуу элибиздин мыкты таланттарынын кыргыз маданиятына кошкон салымдарын кийинки муундарга мурас катары калтырууну көздөйт. Музыка изилдөөчү, музыка таануучу киши да, бул ошону окуп бүткөн киши. Анан кийин бул киши ошо таалим тарбиянындагы илгерки чоң музыка беттерден алган да бул киши. Музыканын ошол кандай музыка, кайсы жеринде эмнеси бар, ошонун баарын изилдеген бир музыка таануучулардан билим алып, анан ошонун негизинде жана кул жырларын жана негизлерине редактор болуп, кандай ырды алыш керек, кандай элге жетиш керек, мына ошолордун баарын талдап чыгарып жүрүшчү да. Көптөгөн оончу композиторлорду алып чыкты бул эфирге. Мен деген анан кийинчерээк ушул балдардын баары тең ушул музыка дүйнөсүндө кыргыз элине арткы ашкасындай таанымал болуп калышты да. Зулумбек Жолдошович кыргыз телекөрсөтүүсү аркылуу 40 жыл аралыгында жасаган эмгектери жогору бааланып, бир канча ирет диплом, грамоталар, баалуу сыйлыктар менен белгиленип, музыкалык редакциянын жетекчилик кызматына чейин көтөрүлгөн. Зулумбек агайдын чыгармачылыгын айтып келсек, абдан кенен да, биз бир багытты көздөп эле ошол багыттан чыкпайбыз го көбүнчө. Бул адамдын чыгармачылыгы, телекөрсөтүүсүндөгү чыгармачылыгы абдан кенен да. Бул киши ушул жөнөк элдик фольклордон баштап, баягы эстрадалык, андан кийин бардык музыкадагы бардык жанрды абдан кенен билген адам да. Ошондон дагы жана бийик дүйнөлүк классикалык профессионалдык искусствону дагы абдан кенен түшүнгөн адам да. 3 уул, бир кыздын камкор атасы, үй бүлөсүнүн тиреги, иштеген ишинде адамкерчилиги, маданияттуулугу менен өзгөчө айырмаланган өз кесибинин устаты Зулумбек Жолдошович ыр кайрыктарын авазга салып, ырдаганга дагы убактысын бөлдү. 1084 жыл Кудай берсе, адамдын асылдыгы бийик болуп,
музыка таануучу Кыргыз Республикасынын журналисттер союзунун, композиторлор союзунун мүчөсү Зулумбек Жолдошовичке кесиптик майрамы менен куттуктап, чыгармачыл мындан аркы дагы ийгиликтерди каалайбыз. Жүзгө чыкса, тойсун деп ага кошуп бир ай берсе.